Саламатсыздарбы, урматтуу Сокол Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Биз бүгүн Ат Баш районунун Башкайыңды айылына келип турабыз. Бул жакта суусундук алып алалы деп магазинге кирип, кызык жагдайга туш болдук. Бул жакта баягы мөөнөтүн, товардын кайсыл жактан чыкканын текшерип көрөлү деп караганда, дал ушул биз турган Башкайыңды айылынан чыгараарын билдик. Да бирке сураштырсак, ушул эле заводдун жанында магазинден алып жаткан экенбиз. Ошол завод битке эле жерде экен, 2-3 метр жерде. Ошол заводко кирип, баягы иши менен кандай башталган, ийгиликтери, кыйынчылыктары ушул иштеги кененирээк токтолобуз. Алдыңкы мүнөттөрдө көрүп аласыздар. Арашан ишканасы Нарын облусунун Ат Баш районуна караштуу Башкайыңды айылында жайгашкан. Сокол Медиа маалымат агенттигинин чыгармачылыгы ишкананын иши менен жеринен таанышууну туура көрдүк. Мына дал ушул Тамшан продукциясын чыгарган завод ушул жерде экен, Башкайыңды айылында. Саламатсыздарбы. Ушу бүгүн иш күнү эмес болгондо байланыштуу мындай көрсөтүп кетсем, негизи иштеп жатабыз. Бул ушунча ушунча бияқта тааныштыруу өтөйүн. Ачылганына канча болду? Ачылганына 2020 жылдан баштап ишке киришти. 2020 жылдан баштап. Өзү баардыгында болмош. 2021-ден баштап жумушка киришип баштадык. Бул жакта канча продукция чыгат? Азыр этапта ошо Тамшан деп ошо сүзмө кошулган. Ошо Тамшан деген суусундугубуз чыгат. Анан Арашан минералдык суусу, анан алтын ачкыч деген соусубуз чыгат. Андан башка ошо сүт тартылат бул жакта. Андан каймак, чөйгө, сары май чыгарабыз. Бул продукцияга баягы немелер кайдан алып келесиздер? Суусундук алып. Арашан суусун өзүңүздөр билгендей эле Аксай жайлоосунан алып келет. Ал эми айранды болсо, мына бул жактан айылдан сүт алабыз өзүбүз. Сүт алып келип, анан сүзмөлөрдө эле ушул айылдын ичинен эле алып ошондон жасайбыз. Ал эми бутылкалар болсо шаардан келет, сырьёлор, чийки немелери, бир соктордуку, чийки сырьёлор. Анан эми ушу Арашандан да жолу татаал эмеспи, ошол жактан алып келүү транспорты кыйынчылык. Алып келүү транспорт ошо кыйынчылык, ошо кышта аябай кыйынчылык болот. КамАЗга аябай эле кыйынчылыктар, жолдун алыстыгы. Ошо азыр дагы ошо кар жаап салган байланыштуу азыр да ошо суу алып келбей азыр. Аталган ишкана айылдын тургундарын жумуш орду менен камсыздайт. Андан сырткары жергиликтүү калкка көмөк колун сунат. Себеби суусундуктардан сырткары айылдан чогултулган сүт азыктарын өндүрүү менен да алектенет. Азыркы тапта 10 кишиден ашык адам иштейбиз. Продукция менен эле жумуш орду менен. Жумуш орду менен да камсыз болду. Эми айылдын көптөгөн жумушчулары ошо жумуш орду менен камсыз болдук. Ошо анан бул продукциялар азыркы тапта ошо Ат Баш ичине, андан сырткары Актала районуна, Кочкор районуна жиберилип атат. Бишкекке азыраак жөнүндө. Бул жа ишкерлерге атайын мамлекет тарабынан колдоо болгон нерсенин акырында ачылды белеби? Насыялардан же өзүнүн эле жеке ишкерлик тарабынан. Азыр жеке ишкерлик эле кылып атышат, бирок ошо мамлекет тарабынан жанагындай насыяларды беребиз дешкен ошо. Анан бирок бериле элек да азыркы тапта. Бул эме баасы канча сом болду продукция? Продукциянын баасы азыр бирке көтөрүлдү. Мисалы, Тамшан чалабыз 50 сомдон литр. Тиги Арашан минералдык суусу болсо 30 сомдон сатылат. Базар баасы? Бул неме заводдон чыккан. Базар баасы болсо 55-35 ошондой. Бул техникалар кандай кызмат алып барат? Техникалар? Бул жактан ушул комнатада сүт иштетебиз. Сүттү биринчи алып, бул жактан текшерип, емкостко келет. Бул жактан ошо пар менен иштейт. Сепаратор ушул жактан тартылат. Айында апаларыбыз тартқан ошону эле чоңду да. Чоң емкостко түшөт, бул жактан 38-40 градусунан айланып. Ал Тамшанын продукциясын чыгарган деп айтат. Азыр бияк жакка өтсөңүздөр.
бул крышкалар өзү бекитип берет. Этикетка бул жактан чапталат. Баягы немеси датасы ушул жерден өзү басып берет. Жактан. Анан автоматически бияка моя термопак бул жерден болсо упаковка страхтан ысытып берип, анан бул жактан готовый уже чыгып калат. Өскүндүгүн өзү кескен ишкана алдыга койгон максаттары менен да бөлүштү. Дагы пландар көп эле. Дагы бул биздин ошо айылдын өйдө тарабында артезиан суусу бар. Ошо артезиан суусунан дагы үрөк деген суу чыгаралы деген планды киргизип атканбыз. Дагы кандай продукцияларды кошулуп? Ошо өрүктүн согу, ширеси, алманын ширеси ошолорду да. Эми бул жерде дагы өрүк алма өспөйт эмеспи? Кайсыл жактан? Көлдөн алып келебиз, көлдөн. Буюрса келечекте дагы. Чоң рахмат. Ийгилик. Бул жактын дагы бир эске ала кетчү жагдай тазалык экен, айыл бербесине болгонуна карабастан. Эң негизгиси каалоо жана максат болсо, бардык нерсе колдон болорун тамшан аныктап койдук. Арышан ишканасы ааламга кеткен алыскы жол айылдан башталарына дагы бир ирет далил. Сиздер менен Сокол медиа маалымат агенттиги даңаза берүүсү болду.